Дагы бир маалымат бар. Мынау сүрөт. Непалдан чыккан. Манас сулуу чокусу. Манас сулуу. Непалдын тамгасы менен, мына араб тамга менен жазылган, туристтерге, саякатчыларга арналган. Бул кайсы доордо аталган деген суроо. 8163 метр. 63 метр. Бул чокунун тарыхы мындай. Жомолуңба бөлөк 8000 метрден өйдө чокуларга альпинисттер чыккан. Буга 1956 жылы биринчи жолу чыккан. Эмне үчүн? Непал эли ыйык. Буга адамдын буту баспаш керек. Чыкпаш керек деп эч кимге чыгарбай, уруксат бербей келген. Биринчи жолу бул чокуга Япон альпинисттери чыккан. Тил тапкан го деп тил таап, көңүлүн алып, биринчи жолу 56 жылы чыккан. Бул Манас улуу муну ким атады? Албетте кыргыз атады да. Индияда Манас деген дарыя бар. Ооба. Нарындан 5 эсе Чоң. 5 эсе чоң. Ошо дарыянын орто агымында Манас деген корук бар. Ал жерде аңчылык, отун камдоодо тыюу салынган. Ошо бойдон сакталган. Тибетте Манас деген көл бар. 3500 метр бийиктикте. 4500'te. 4500 метр. Манас деген көл бар. Батыш Кытайда Ирен Хабыр деген мөңгүлөрүнөн Манас дарыясы алып келип, Манас көлүнө куят. Кавказда Манас дарыясы бар. Алтайды айтпай эле коеюн. Өзбекстанда Сурхандария областында 150 километр канал бар. Манас деген. Тажикстанда бар Манас көлү бар. Манас көрбөйсүзбү? Ушунун баарын ким атады? Кайсы эл атады деген суроо туулуп атат да. Анан кайсы доордо атады деген суроо туулуп атат. Албетте муну кыргыз атады. Кыргыз үчүн Манас деген атүгүл Малайзияда тарыхый музейдин алдында бир топ атчандар турат дейт. Жакында бир киши барып келди. Манас деп турат дейт. Ошол атчандар Манаска эстелик деп турат дейт. Бул эми сөздү кайсы эл? Кыргыз эли атады. Кайсы доордо атады? Маселе ушунда. Бул суроого бир эле жооп табабыз. Ушу Манас деген деп аталган көл, дарыяларда ар кайсы эл жашайт, ар бөлөк улутта. Бүгүнкү күндө. Бүгүн ар бөлөк динде. Тиги Будда дининде, ислам дининде бөлөк улуттар. Бирок баары жазында ушул ыйык жерлерге зыярат кылат. Таазим этет, ак чачат, ырымдайт, жакшыны тилек кылат. Демек, дүйнөлүк диндер пайда боло электе ошол жерлер ыйык болуп, аң сезимде калган. Ошон үчүн бүгүн ар бөлөк динди тутунганга карабай, баары бир ата бабадан калган деп барып таазим кылышат. Мына бул дагы мынага дал келип атпайбы? Мынага дал келип атат. Муну мындай четке коюп коелук.